Бүткүл аламдын ээси болгон Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарлар жана элчилердин мырзасы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларына салават, саламдар болсун. Андан соң вакыт бул куш сыяктуу деген сыңары, мынакей вакыт өтүп бүтүрүүчүлөрүбүз дагы ушул жерде мына 7 жыл илим алып, уясынан учуп чыгып аткан куш сыяктуу отурушат. Менин кайрыла турган, айта турган осуятым дейбизби же насаатым дейбизби, ушул биринчиден ушу балдардын ата-энелерине, ушу жерге келип отурган туугандарына, экинчиден ушу балдарга деп ниет кылып отурам. Ушул балдар мынакей жаңы келгенде карап көрсөк жаш, кичинекей, сакал муруту чык элек балдар болчу. Мына 7 жыл деген бул өтө чоң вакыт экен. Карап көрсөк баардыгынын сакал муруту чыкты. Бирок силердин ушинтип илим алып 7 жыл Алланын жолунда пайгамбарлардын мурасы болушка, насибиңердин кошулушуна бул жерге келген силердин ата-энеңер, тууган уруктарыңар себепчи болуп отурат. Анткени ошолордун дуалары менен, ошолордун эмгеги менен, ошолордун пешине тери менен силер ушул жерде окудуңар. Силердин бардык муктажчылыгыңарды ошолор каржылады, көтөрдү, дуа кылды. Эми биринчиден ошол 7 жыл бою силердин артыңардан дуа кылып, мээнетин, эмгегини, пешине терини аябастан жүргөн ата-энелер мындан дагы улантып, ушул бүтүрүп чыгып аткан иниси болобу, баласы болобу, ушуларга дагы жардам берип, ушулар диндин жолунда кызмат кылышына дагы салымын кошсо деген үмүттөбүз. Анткени артыбыздан дуа кыла турган ушулар болот. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айткан: "Изаматал инсан инқата амалуху илля мин салас". Эгер адам баласы дүйнөдөн кайта турган болсо, анын кылган амалдары бүт баары токтойт, бирок 3 нерседен соогу жетип турат дейт. Ошонун биринчиси садакатун жария дейт. Аны ар бир адам өзү жекече кыла турган иш болсо, экинчиси валадун салихун ядуу лаху. Артынан дуа кыла турган салык перзенти дейт. Мынакей салык перзенттер калтырып, ушулардын салык болуштугуна ушул ата-энелери, туугандары себепчи болуп отурат. Булар иншаллах дуа кылат деген үмүттөбүз. Үчүнчүсү, ушу балдардын кайра дагы илим таратып диндин кызматын кыла турган болсо, ушул артыбыздан жетип тура турган сообу илмун юнтафау бихи, пайдаланып турган илми дейт. Ошон үчүн ушул бүтүрүүчүлөрүбүздүн туугандары болобу, келген ата-энелери болобу, ушу балдардын кайра дагы бул жерден бүтүрүп чыккандан кийин диндин кызматын кылыштыкка дагы көмөктөшөсүздөр, дагы салымыңыздарды кошосуздар деген үмүттөбүз. Эми биздин бүтүрүүчүлөргө айта турган биздин осуятыбыз, насаатыбыз, баарыбыз билебиз, бул илим алыш оңой эмес. Ал илму аввалуху басалун ва ахируху асалун дейт. Бул илим, унун башталышы бир өтө ачуу, пияз сыңары дейт. Бүт аягы бул бал сыяктуу дейт. Мынакей 7 жыл мээнет кылдыңар, вактыңарды кетирдиңер, күчүңөрдү кетирдиңер, көзүңөрдүн зрениясын кетирдиңер дегендей, Кудай кааласа мынакей бүтүрүп отурасыңар, силер алымдардын катарына кошулдуңар. Бирок алым менен жахылдын ортосунда өтө чоң айырма бар. Алым адам жахыл адамды түшүнөт дейт. Бирок жахыл адам алым адамды түшүнө албайт дейт. Себеби эмнеде десе, себеби алым адам дагы жахылдык доорду басып өткөн, жахылдык мезгилде болгон дейт. Мисалы, бүтүрүп чыккандан кийин ар кандай адамдарга жолугасыңар, сырттагы адамдар менен мамиле кыласыңар, ошол учурда өзүңөрдүн алымдык, билимдүү экениңерди көрсөтө алышыңар керек. Аларга теңелип, алар менен аягыдай атаандаштын кереги жок. Себеби силер алардын кандай абалда тургандыгын силер биле турган адамсыңар да.
Ошон үчүн бүтүрүп чыкканыңардан кийин адебиңерди сактап, алган илимиңерге амал кылып, ушул жерде алган илимиңерди карманып амал кылышыңар керек. Бул адеп деген бул өтө зарыл нерсе. Ман ла адаба лаху ла илме лаху дейт. Силер 7 жыл окуп, бирок адебиңер жок болсо, илимиңер жок дегендин белгиси болот. Менин айта турган сөзүм ушул. Кудай Таалам бардыгыбызга эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Эки дүйнөдө жер каратпасын, эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылсын.